Атыңыз айтып коесузбу, кайсы маршрут? Бишкек шаарында турдум мен дагы. Ушул айдоочумун. Жалпы маршруттан. Анан биздин балдардын таламы, көбүнчө таламы ушул баа боюнча болуп атат. Бизендеги баа 12-жылдан бери көтөрүлбөгөнүн себеби да болуп атат. Үйчү май, запчас, ушунун баары кымбаттаган болуп атат. Көп балдардын бизенден бир 80% десем, жаңылышпай айтып коюшум керек, кредити бар. Күнүнкү кредити бар. Ушу запчас алып, машинасин оңдош үчүн алган кредиттер бар. Анан биздин жакшы нерселерибиз бул эч качан элге жетпейт экен. Мындай айтканда, ушул биздин төккөн налогдор пандемияга чейин 60 миллион жылына түшсө, азыр макул бир 20 миллион түшөт деп коелу. Ошол 60 миллион бул каяка кетип атат? Бул да шаардын керегине кетип атат. 60 миллион. Андан тышкары биз автобус деп атат эл журт. Ооба, биз автобуска да каршы эмеспиз. Бирок алардан бир пайда түшпөйт да. Ошо биздин налогубуз кетет. Бизден түшкөн акчанын баары кетет. Алар дотацияда отурат. Коммерциациясы деген бар. Биз өзүбүз жасап атабыз бардык нерсени. Биз мэриядан бир тиын акча сураган жокпуз. Биринчиден. Бизге болгонубуз мэриянын бир эме кылганыбыз пенсионерлер. Ушуларды биз 5 сомдон ташыйбыз. Азыр деле макулбуз 5 сомдон аларга. Бирок мындай келгенде, биздин запчастька келгенде ошол мэрия жардам бербейт да. Үйчү май болсо мына кымбаттагандан кымбаттап келатат. Күнүнө ар бир машина 30-40 литрден жакканда деле канча деген солярка жагылып атат. Андан тышкары дагы мына айтайын, ал жерде балдар турат. Түркүсүн иштегендер бар. Биз деле элди карап атабыз. Эл бизди караш керек эми. Биздин дагы көйгөйлөрүбүздү түшүнүш керек. Ушу көйгөйдү айталы деп биз жеткизе албай атабыз. Чоңдорго жетип атат, но ары кетпей атат. Бүгүнкү күндө мына 6 айдан бери келатабыз, күтүп. Айла жок болуп калды. Солярка кымбаттады, запчас почти 300 эсе кымбаттады. 500 сом турган нерсе, мындай айтканда 2000 сом болду. Мына, бул жерде балдар айтсын. Кылган запчастар ошонун баары ошого кетип атат. Анын баарын алыш үчүн биз кредит алабыз. Биринчи. Андан тышкары процент дегени бар, аны алабыз. Айла жок. Үйгө деле бизге жетпей калды. Кээ бар, кээ жок. Квартирада турган балдар бар. Аларга да кыйын. Биздин да балдар түшөт. Ошол эле акчаны төлөп түшөт. Биздин маршруттун деп баласы деп эч ким бекер алып кетпейт. Ошон үчүн бизенде балдардын эң көйгөйү ушул баа маселесин чечип берсе, азыркы мына бийлик турат, депутаттар турат. Ушулар пока жаңы депутаттар келгенче деп атат. Бирок азыркы маалда мурунку депутаттар чечип берсе, жакшы болмок. Мына ушу жакшылыктарды айтып кетейин дагы. Эң негизги мына биримдигибиз чоң экен, Баткенге жардам берилди, 300 миңден ашык акча. Андан тышкаркы жардамдарыбыз көп. Керек болсо видеолор бар, мен жиберем сиздерге. Жана колунда жокторго ушуларга бүт эле жардам беребиз. Мына бул жерде балдардын баары эле айтсын. Ким бирдеме болуп калса, анысына чейин 10 сомдон 20 сомдон чогултсак деле биз ошол жакшылыктарыбыз элге жетпей атат да. Биздин только жамандыгыбызды көргөзүп, келген информация берген адамдар дагы туура эмес берип атат көбүнчө. Мына ушул болгон нерсе биздин көйгөйүбүз. Эң эмени мына азыркы күндө деле чечип койсо болот. 6 айдын ичинде мындай айтканда өздөрүнө керектүү закондорду 5 мүнөттө чечип атпайбы? 6 айдын ичинде биздикини чечип койсо болмок да. Мына балдардын эң чоң көйгөйү ушул азыр. Ана жакшы нерселерибизди бизде ошо жакшы нерселерибизди жеткизсек, эл билсин. Ушулар иштеп эле чөнтөгүн акчаны салып атат дебесин. Өткөндө тажикти айтып коебуз. Биз тажиктер убагында кайра жумушка чыктык деп ошондо. Кой дедик, бизде анда дагы токтойлу дедилер. Мына балдардын инициативасы кой. Мамлекетибиз мундай болуп атканда иштейли, ошол жака жардам берели деп аягына жардам берди. Ошол жакшыларды биз көргөзгөлө болду мына. Башка биздин требованиябыз жок. Бизге запчас алып бер деген жокпуз, же солярка деген жок. Ушу болгон эле бааны көтөрүп берсе биз анча-мынча болсо да карыздарыбыздан кутулуп. Мына мындай айтканда азыр мурун 4000 маршрут иштесе, азыр где-то 1,5 миң калды. 800 калды. 800 мына. 800 маршрут бул деле жетпейт. Эл ойлоп атат болуш керек. Эртең автобус келсе, ошол автобус чечип берет деп. Автобуска биз төлөйбүз. Ал деген эмнеге келет? Ал карызга келет. Карыздан карызга батабыз. Мына машиналарды оңдоп жаңырта албай калдык. Жаңы болсо бизге дагы жакшы, элге да жакшы болмок. Мына ушундай да биздин эң чоң көйгөйлөрүбүз ушул. Анан жакшы жактарыбызды көбүрөөк айтып коюңуздар.
Biйлик кыйнап алдың элди. Биз эмес.